Салам достор, бүгүн сиздер менен ушундай пахтадай болгон аябагандай жумшак сонун булочка жасайбыз. Видеонун аягына чейин мен менен бирге болуңуздар. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи идишибизге жылуу сүт куябыз дагы, үстүнө жылуу суу куюп, андан кийин суюк майыбызды куябыз, кичине туз салабыз, шекер салабыз. Андан кийин дрожжду салып, бир жумуртканы чагабыз дагы, жакшылап аралаштырып, апара жасап алсаңыздар да болот. Мен апара жасабай эле сразу эле ушундай кылып жууруп алам. Андан кийин алдын ала ээлеп алган унубузду салып, жумшак камыр ээлейбиз. Унду ченебей эле көз өлчөмү менен бөлүп кошуп жууруп алыңыздар. Катык эмес, жумшак камыр жууруйсуздар. Мынакей ушинтип камыр ээлеп алабыз дагы. Эң акырында ушундай суюк майды колубузга куюп, кичине камырдын үстүнө ушундай кылып себелеп туруп жууруп койсок, аябагандай сонун былпылдаган камыр болот. Мынакей биздин камырыбыз дайын. Эми үстүн жылуу жаап, көтөрүлүп ачыгычакты 1 саатка жылуу жерге жаап коебуз. Мынакей биздин камырыбыз сонун болуп көтөрүлүп ачып чыкты. Эми ачыган камырыбызды бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Аябагандай сонун камыр болот. Мынакей ушундай кылып эле көз өлчөмү менен ушундай кылып бөлүп алсаңыздар болот. Эми ар бир бөлүп алган камырыбызды ушундай кылып тоголоктоп чыгабыз. Мынакей эми үстүн жылуу жаап, да 5 минут ага кое турабыз. Биздин камырыбыз экинчи жолу көтөрүлүп чыкты, сонун болуп. Эми ушундай колубуздун жардамы менен эле кичине жукартып алабыз дагы. Ортосуна вареный сгущенкадан салып, ушундай кылып бардык жагын жабып, жакшылап. Мынакей тоголоктоп алабыз. Мынакей биздин булочкалерибиз даяр. Сгущенкаңыздар сөзсүз түрдө жакшы сапаттуу болуш керек. Коюу болуш керек. Булочка бышып атканда сгущенка агып кетпеш керек да. Термостабильный булочка сгущенка колдоносуздар. Мынакей ушундай кылып шарик кылып эле кете бересиздер. Достор, каналыма каттала элек болсоңуздар, катталып, ушул каналдын жогорулашына өз салымыңыздарды кошуп, комментарий жазып, лайк баса кетиңиздер. Алдыда дагы сонун, жеңил, оңой рецепттер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Мынакей. Мынакей баарын ушундай кылып тоголоктоп алдык. Андан кийин жумуртканын сарысы менен жакшылап үстүн сүйкөп чыгабыз дагы. Дагы бир 5 минут ага убактыңыздар болсо, үстүн жаап кое турсаңыздар, сонун көтөрүлүп пишет. Мынакей биздин булочкабыз 5 минут турду. Ушундай кылып сонун болуп көтөрүлүп калды. Эми үстүнө мак сепсеңиздер болот, кунжут сепсеңиздер болот, өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша сеп, 180 градуста үстү кызарып пышкычакты бышырып алабыз. Мынакей биздин булочкаларыбыз дайым болуп бышып чыкты. Аябагандай жумшак, сонун болуп бышып чыкты. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Мынакей жумшак. Мынакей өтө жумшак, сонун булочка болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.